Саламатсыздарбы? Быйылкы жыл Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүндөгү өзгөчө тарыхый орду бар окуя менен коштолууда. Тагыраак айтканда, Кара Кыргыз автономиялык областынын түптөлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленүүдө. Мына ушул тарыхый юбилейлик иш-чарага байланыштуу биз бүгүнкү маекти уюштурабыз. Биздин студиябыздын коногу жалпы Кыргыз элине белгилүү педагог, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Манас орденинин ээси, легендарлуу агайыбыз Бадаминов Гапар агай. Куш келипсиз. Агай, мына сиз бүгүн Ош мамлекеттик университетинде педагогика кафедрасынын демилгеси менен уюштурулган ушул аспиранттарга, магистранттарга атайын семинар өтүп бердиңиз. Сөзүбүздү ушул бүгүнкү өткөн иш-чарадан баштасак, агай. Тургунбай, мына ушул сиздер атайын интервью алып бул жака чакырганыңыздарга рахмат. Мен Ошмуда көп жылдардан бери эле чакыруу боюнча келип, конок лектор болуп, анан азыр мына педагогика кафедрасында магистранттарга сабак өтүп жүрөмүн. Бүгүнкү ушу сабак лекцияны дагы ошо кафедра башчысы Гүлмира Жутанованын чакыруусу, анан ректораттын колдоосу менен ана башкы корпуста 200-гө жакын студенттер менен өттүк. Ал жерде окутуучулар, магистранттар катышты. Тема дагы өтө бүгүнкү күнгө актуалдуу болгон үзгүлтүксүз билим алуу темасы болду. Ал жерде менин жанымда ошо жана айткан кафедра башчысы өзү коштоп бирге студенттерди уюштуруп олтурганы дагы жакшы болду. Бир топ окутуучулары катышты. Бул үзгүлтүксүз билим алуунун зарылдыгы, анын тарыхы, анын жолдору, формалары жана анын эң негизги компоненти катары өз алдынча билим алып билүү жөндөмү жөнүндө студенттерге өттүк. Залдагы суроолор катышуучулардын маңайдан өтө макул келип жагып турганы сезилди. Андан тышкары мына эжей магистранттарды, университеттеги ошо факультеттин магистранттарын дагы физика, математика катыштырыптыр. Зум гибриддик лекция болду да. Ушу бүгүн жакшы ушу иш-чара болду. Абдан сонун. Агай, учурдан пайдалап негизги темага кирсек, сизди биз тарыхчы катарында, тарых изилдөөчү, окумуштуу катарында тааныйбыз. Анткени сиз ушул өзгөчө чек ара аймагында лейлек сүлүктүнүн тарыхын 40 жылдан бери изилдеп, ошону атайын эмгектерди жарыкка чыгарып келе жатасыз. Мына быйылкы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдыгында бир нече эл аралык республика конференцияларда баяндама жасадыңыз. Өзүңүздүн ушул изилдөө ишиңиздин маанилүүлүгү жөнүндө айтып берсеңиз. Анткени бүгүн көңүл борборунда өлкө жетекчилиги да ушул чек араны аябай талуу маселе катары көңүл буруп турат. Сиздин эмгегиңиз өзгөчө мааниге ээ болуп турат да. Жакшы, рахмат. Эми алгач тилегеним Кудай дүйнөгө тынчтык берсин. Анын ичинде биздин Кыргызстаныбыз, чек араларыбыз тынч жол менен чечилсин. Эми мен мына тарых иликтөөчү катары ал мезгилде, Союздун мезгилинде мен ошо Самарканд, Ташкент, Москва, Бишкек, Душанбе архивтериде иштеп, Кыргызстандын түштүк батыш чек арасынын түптөлүшү маселелерин иликтеп, анан менин кандидаттык диссертациям дагы ошол аймак, ошол тарыхка арналган эле. Ошол кезде иликтеп жүргөндөрүмдү мен 98-2004 жылдары Лейлек жана Лейлектер, Лейлек тарых, анан Сүлүктүү тарыхы китептеримде бердим. Бул жерде бүгүнкү 100 жылдыкка тиешелүү тема, сиз айтмакчы, Кыргыз Улуттук университетиндеги эл аралык конференцияда баяндама жасадым. Андан Арабаева университетинде, андан Аскер институту, Калинур Усенбеков атындагы институту менен Суворов лицей биргеликте өткөргөн конференцияларда мен баяндама жасадым. Анан Лейлектин өзүндө илмий конференция акимибиз катышты. Бул жерде мындай бир маселе бар да. 24-жылы Кыргыз автономиялык областы түзүлгөндө Сүлүктүү Лейлек Кыргызстандын курамына кирбей калган. Курамына кирбей, Өзбек СССРнин курамында калып калган. Ошондо бул аймактын адамдары, жалпы эли, биз өзүбүздүн тамырыбыз кыргыз элиден бөлүнүп калдык.
биз кошулуубуз керек Кыргызстанга деп туруп Лейлектин чыгыш бөлүгү Лейлек жагы кошулган Фергана, Самарканд облусуга караган Сүлүктүү Лейлек аймагы калып калган Өзбекстан. Анан ошондо мен архивтерден маалыматтарды таап иликтесем, ошондой кийин эмне болуп чечилди, качан анан кошулган деп иликтегенде 24-жылдан 26-жылга чейин тынымсыз эл кайрылган экен жетекчиликке, ошол кездеги жетекчиликке. Анан анын арасында аксакалдар мына Молло Турсун Жайнаков, Абдырайым Шама, Абдулла Кошбаев, Исабек Бектемиров, Пирман Кудайбердиев жана башка Лейлектин ошол кезде дагы алысты көрө билген адамдары, мындай болбойт, кыргыздардан бөлүнүп калсак эрте урпактар кыйналат деп туруп карасаңыз 100 жыл илгери ушул маселени көрүшкөн экен да. Анан ошолордун кайрылуулары менен 26-жылы Лейлектин азыркы Исфанага чейинки бөлүгү чалдып алды. Ушул бөлүгү Лейлектин кошулуптур 26-жылы. Бирок Сүлүктү кошулбай калган. Кошулбай калыптыр. Сүлүктүн кошулбай калышынын кийин мен архивдик материалдардан көрсөм, Ташкенттеги материалдардан көрдүм. 27-жылы чыккан документтерде мындай деген сөз бар экен, көрсө, бул Сүлүктүнүн көмүрүнүн запасы 220 миллион тонна экен. Ал деген сөз азыркы темпенен аса дагы 500 жылга жетет кеминде. Болсо 1000 жылга элди багат. Бар болгону эгер аны мындай сарамжалдуу пайдаланылса. Бирок кээде бул жерде да маселе бар, кандай пайдаланган. Анан ошо көмүр, анан экинчиси козу багылан суунун өтө касиеттини мен кече конференцияда айтып бердим. Козу багылан суусу сугарууга пайдалануудан ташкары эң чоң касиети дарылык касиети бар. Анткени ал алтын күмүштүн учкундары болот экен кумдун арасында. Буларды билген эмелер бул Сүлүктүү аймагыны Козу багылан анан Драгомирова темир жолуну беришке бери көнбөстөн Лейлекти азыркы аркага чейинки аймакты беришиптир 26-жылы. Андан кийин кайрадан баягы аксакалдар элдер кайрылгандан кийин ошол убакта адилеттүүлүк үчүн айтыш керек, өкмөт башчы Жусуп Абдырахманов деген болгон. Бул киши довоенный периоддогу Кыргызстандын өкмөт башчысы, өтө сабаттуу адам. Ошол андан кийин Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков болсо кыргыз урууларынын санжараларын иликтеген адам экен ошол убакта. Ошолор жардам берип, анын ичинде өзгөчө Жусуп Абдырахманов. Мен ушуну 87-89-жылдары архивден таап туруп кол жазмаларына китебиме киргизип койгон экенмин. Кече Улуттук университетте конференцияда бая профессорлор күлүп атат, капыргай биз эми бул маселелерди көтөрүп алып чыгып жүрсөк, 80-жылдары буларды жазган экенбиз деп. Жакшы конференция болду. Ал жакта Кыяс Молдокасымов, Дөөлөт агайлар, профессор, доктор наук Зайнидин Курманов жана башка көптөгөн мамкатчыбыз катышты. Сүйүнбек Касманбетов Беркемеде, Арабаева менен эмеде Суворов. Эми ошондо бул Жусуп Абдырахмановдун Сталинге жазган катыны таптым. Сталинге түздөн түз кайрылганда мындай: Дорогой товарищ Иосиф Сталин деп туруп жазып, анан угол Сүлүктү там население деп улуттук составын бүт көрсөтүп туруп, социалдык, экономикалык, географиялык, этнографиялык жагынан далилдеп, цифра сандар менен берип, келечегини көрсөтүп туруп, бул тез аранын ичинде Кыргызстанга кошулуш керек деп туруп аргумент менен берген экен. Эми ошол кезде Жусуп Абдырахмановдун салмагы, сабаттуулугунун таасири тийип, элдин кайрылуусу менен 28-жылы анан Сүлүктүү Драгомирова темир жолу Козу багылан дарыясынан Кыргызстанга өткөрүлүп берилген. Менин илимий изилдөөм шуга арналган. Азыр мына кээде анан мындай жаңылыштык болуп атат, Тургунбай. Тажикстан Хаджент уездинен Сүлүктүү Лейлек кошулган болсо, бул Тажикстандан кошулган, бул туура эмес. Ал кезде Тажикстан өзү Өзбекстандын автономиялуу областы болгон. Мына ушуну да билиш керек. Анан жанагы чек ара маселесин азыр көрүп атабыз го, татаал. Ошол кезде дагы 2 жыл бою протоколдоруну таптым мен. Ошо чек араны аныктоо боюнча бүт кең эме протоколдор Самарканда,
Ташкентте, Москвада каралган, Душанбеде эмес. Ушуну билиш керек. Албетте тажик туугандар эсен болсун, биз алар менен 1000 жылдык карым катнаштабыз. Кудай кааласа мына азыр мамлекет башчыбыз Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев жетекчилигибиз тынч жол менен чечебиз деп аракет кылып атат. Мен кыргыздардын биринчи курултайында да чыгып кайрылдым эле. Чукул арада бул маселени чечип берсеңиздер, ошол аймак, ошол территориябыз бир элге ушундай бир жакшы шарт болот эле, чек арабыз сакталат эле деп, Кудайга шүгүр азыр көңүл бөлүнүп, мына заставалар курулуп, жакшы бекемдөө иштери, ушул үчүн элдин атынан мен жетекчилигибизге ыраазычылыгымды айтам. Кудайдан тилейик, чукул тез арада чечилип, тынч жол менен байланыш орносун, заманыбыз тынч болсун. Ошол. Агай, тилектериңиз кабыл болсун. Сизге чоң рахмат, агай. Абдан жакшы айтып бердиңиз. Ушул эмгегиңиз да мен ойлойм, ушул бүгүнкү күндө иштеп аткан мамлекеттик комиссиянын дагы мындай чоң олжосу катары кызмат кылып жардам берип атат деген ойдобуз. Агай, мына колуңуздагы китептер жөнүндө сурайын деп турам. Азыр жанагы сөздүн бир эмес калыптыр. Мен анан архивдик 26-жылкы архивдик материалдарды бергемин да, научный конференцияда докладым да. Аны мен залдан көрсөттүрдүм. Ошондо чапкыл Бөксө Сибирги, Бөксө Исфана, Байкесек, анан чапкылдык волостору дагы жалпы анан Исфананын өзүдө Сүлүктүдө иштеген жашоочулардын калкынын саны 75,7% кыргыздар экендигин мен архивный материал менен бергенмин. Ошо бул дагы өтө чоң бир аргумент болгондо, ар бир волостун улуттук курамыны ошол жерде берилген, ошолорго негизделген дагы бул чечим кабыл алышка жардам тиет деген ойдомун. Агай, жана жогоруда санап кеткен инсандардын аттарын айтып кетпедиңизби? Ошо Лейлек Сүлүктүү өрөөнүндөгү ошол тарыхый ордуна келтирүүгө салым кошкон аталар, алар кантип ушул жумушту ишке ашырган? Мен бул жерде өтө бир драмалуу жактырам, өтө татаал жактары болгон. Эми мен мына интервьюну кыскартып бердим эле, конференцияда айттым. Мисалы, алар ушуну кайта айткандан кийин Моло Турсун Жайнаков өтө терең үйрөнүп туруп, анан кийин катты алып барышка ошо кишини тандашат. Бирок каалабаган адамдар, мен мындай айтып атам, каалабаган адамдар, бергиси келбеген адамдар кыргыздардын бул аракетини байкап калып, кимдер барышы мүмкүн экенин артынан түшүп калат. Өмүрү миз учунда калат, бычактын миз учунда. Ошондо Моло Турсун Жайнаков жөнөп атып мынтип айткан экен. Баягы айттым го тилектештерине. Бир ташты, кирпичти шарттуу белги кылыптыр. Эгерде мен эсен аман ушу Кыргызстандын чек арасыны кошуу жөнүндө жөнөп жатамын, Хадиженттен эсен аман өтсөм, шу кирпичти мен вагон поезддин оң жагынан таштаймын дептир. Эгер шол кирпич түшпөсө, демек менин башым кетти. Ошентип Каңжыгага башыны байлап эмес го, өмүрүнү миз кылыктын мизинин учуна коюп туруп ата бабаларыбыз күрөшкөн экен да. Ошо кыйынчылыгы ошондо турат. Ошентип жүрүп, анан кийин бул аймакты Кыргызстанга кошуп алган экен. Рахмат агай, бул маалыматтар албетте бүгүнкү күндө иштеп аткан мамлекеттик комиссияга чоң пайдасын берди деген ойдобуз. Колуңузда турган китептер жөнүндө сурайын дедим эле агай. Эки ооз айтып коеюн, макул. Бүгүн мен мына жана айттым, ошо Гүлмира Жутанова эжебиздин чакыруусу боюнча конок лекция, анан өзүмдүн дагы сабагым бар. Студенттерге үзгүлтүксүз билим алуу жөнүндө айттым эле. Ошол боюнча мына билим алууну үйрөн. Бул студенттерге самостоятельная работа студента, мына ушул иштерге кандай кылып, анан өз алдынча кандай кылып билим алуунун формалары, жолдору, методдору жөнүндө жазылган китеп. Бул билим алууну үйрөн. Мындан 1 жыл илгери, 2 жыл илгери ошо Гүлмира эже менен биргеликте айым негизинде студенттердин билим, өз алдынча билим алуусу деген бир китебибизди дагы чыгарган элек. Азыркы күндө бул китептер өтө студенттерге актуальный болуп атат. Анткени Болония процесси боюнча 60-40 деген формула бар. 60%
билимди студенттер өз алдынча алыш керек. Анан самостоятельная работа студентовго студенттерди даярдаш керек. Ал эми кээде биз студенттер подземкадан, интернеттен, искусственный интеллекттен алып туруп эле реферат курстук дипломду жазып койсо, бул формалдуу болот. Ошону иш жүзүндө жасаштын методикасы жөнүндө жазган кийинки китебим билим алууну үйрөн деген китеп. Бул бардыгына эле керек. Бул бардыгы. Ал эми мынабул азыр турмуш көрсөтүп атат. Адамдар мамиле түзүүдөн кыйналат экен. Иште, жашоодо, карьерада, бактылуулукта 80% мамиледен көз каранды экен. Ошол үчүн мен Ымала маданият, бул 4 күн болду чыкканыга. Ымала маданияты деген китебим үй бүлөдөн баштап, жамаатта, окуу жайда, иште, эл аралык масштабтагы, анан кийин ушундай эме келдим, айныкча орчуну деп, кайне келинин ымала маданияты, жубайлардын ымала маданияты, ата эненин, балдардын, анан бирге иштеген адамдардын ымала маданияты международный уровеньде улуу державалардын өнүгүп келаткан мамлекеттердин ортосундагы мамиле маданияты. Анткени дипломатия күчтүү болсо, мамиле күчтүү болсо, согуш болбостон тынч жол менен чечип алуу жолдору, методдору ушул жерде колдон келишинче берилди. Рахмат агай, абдан жакшы, жалпы эле коомчулукка пайдалуу китептерди жарыкка чыгарган экенсиз. Калемиңизден дагы да мыкты китептер чыгат деген үмүттөбүз агай, ишенимдебиз. Чыгармачылык ийгилигиңиз арта берсин, сапарыңыз ийгиликтүү болсун. Рахмат силерге дагы, тынч аманчылык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин маек соңуна чыгат. Кийинки жолу көгүл телеэкранына кошконго чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар.